Казакстанда бир нече күн мурда акимчиликте иштеген жигит жакын тууганын жерге берип жаткан кезде капчыгын түшүрүп алган. Анда акчасы жана өтө маанилүү документтери болгон. Ушундан улам мүрзөнү кайра аштырган жигит таң калыштуу жагдайдын күбөсү болду. Бул тууралуу Кынчекет KZ булагы кабарлады. Тууганын жерге берип келген жигит арткы чөңтөгүнө салынган капчыгын жоготуп алганын үйгө келгенде билген. Баарын эстеп отуруп, бардык маанилүү документтери салынган капчыгы мүрзөгө түшүп калганын билген. Ошондон кийин жигит молдолор менен улуу кишилерден мүрзөнү кайра аштырууга уруксат сураган. Айылдын имамы Аллахка жалбарып, кечирим суроо дуасын окуп, андан кийин бир нече эркек киши чогулуп, жаңы мүрзөнү ачышат. Бир нече саат мурда коюлган киши колуна жыгач кишен салынган абалында көрдө көзүн жумуп, тизелеген абалда турган экен. Молдо келме айтып, бир катар дуаларды окуп, сөөктү кайра жаткырганда колундагы кишен жок болуп кеткен. Капчыгын кайтара алган жигит ушул окуядан соң намаз окуп, дин жолу менен кеткенин Кынчекет KZ булагы маалымдады.